Апрель айында Бишкектеги Таштан Нирматов атындагы музыкалык педагогикалык институттун студенттери менен музыкалык бөлүмүнүн окутуучулары окуу жайынын аталышындагы музыкалык деген сөздү алып салуу туура эмес деп, аны калтыруу талабы менен нааразычылык акциясын уюштурушкан эле. Окуу жылы жыйынтыкталар алдында эмне себептен атын өзгөртүү зарылчылыгы келип чыкты. Учурда бул маселе кандай чечилип жатканын билүү максатында аталган окуу жайдын жетекчилигине окутуучулар менен студенттерге жолугуп, алардын ой пикирлерин уктук. Азыркы учурда мына республиканын билим берүү системасына чоң трансформация башталды. Анан ошо трансформациянын алкагында ошо Илим министрлиги тарабынан ошо педагогикалык окуу, педагогикалык билим берүү системасындагы өзгөртүү киргизүү маселеси каралган да. Анан мисалы биздин окуу жайда биз башталыш класстын мугалимдерин даярдайбыз, мектепке чейинки билим берүүгө иштей турчу адистерди даярдайбыз, тарбиячыларды, физкультура, дене тарбия мугалимдерин, англис тил мугалимдерин, музыка мугалимдерин. Анан бул жерде ошо биз даярдап аткан багыттардын баары ошо педагогикалык илимге таанык да, педагогикалык билим берүүгө. Анан ошол эле музыка мугалими бул дагы педагогиканын бир бөлүгү да. Анан эми биздин өкмөттүн токтому бар 2018-жылы чыккан, ошол жерде айтылганда биздин ошо билим берүү жана педагогик илимдердин алкагында ошол мен айткан адистиктер даярдалат да. То есть биздин эң башкы атабыз десек энебиз деген бул педагогика. Анан ошол жаатта мен мына 2 жыл мурун биздин ошо айрым окуу пландарыбызга өзгөртүү киргизели. Негизи мына англис тилинен биз лингвист даярдаган жокпуз, биз ошо педагогикага башталыш класстын англис тил мугалимдерин даярдап атабыз. Ошондуктан жанагы бериле турган дисциплиналар ошого шайкеш келиш керек деп атам да. Ошол эле физкультура жаатында окутуп аткан биздин студенттерибизге педагогикалык билимди көбүрөөк берели. Музыкалык билим берүүдө дагы ошондой нерселер сөзсүз камтылыш керек деп атабыз да. Таштан Нирматов атындагы музыкалык педагогикалык институттун музыкалык деген сөздү алып коюу боюнча жамаат эки ача пикирде. Бир тарабы музыка мугалимдеринен сырткары башка дагы бир катар предметтерден сабак берүүчү педагогдорду даярдаган окуу жай болгондуктан бул сөздүн алынышы нормалдуу эле көрүнүш десе, бир тарабы музыкалык деген сөздүн алынышына каршы пикирде өз жүйөлөрүн айтышат. Мен музыкальный отделениянын 2 курсунда окуйм. Менин оюм негизи Таштан Нирматов деген бул музыкальный педагогический институт. Негизи музыкальный педагогический институттар, музыкальный педагогический институт деген бизде бир эле. Кыргызстан боюнча бул бир эле педагогический институт бар, музыкальный педагогический. А негизи на самом деле педагогический деген институт бул табылып атат. А Таштан Нирматов жөн эле педагогический институт боло албайт. Анткени бул деген түп тамыры десек болот биздин окуу жайдын. Мен негизи бул нерсени алып койгон туура эле деп ойлойм. Себеби көпчүлүгү бул жакта только музыканттар окуйт деп ойлойт. Бул жакта мугалимдер дагы башталыш класстын мугалими, англис тил мугалими жана айтишниктер окушат. Биз мисалы көчөдө өтүп кетип атканда да сурашат да, кайсыл окуу жайда окуйсуңар деп. Анан биз Таштан Нирматов десе, музыкальныйбы дейт да. Көпчүлүк элдер ойлошот да, бул жакта мугалим педагог жок, только музыканттар окуйт деп. Бул нерсени негизи туура деп ойлойм. Ошол эле учурда Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайдын музыкалык бөлүмүнүн студенттери окуу келишиминде музыкалык педагог болоорун да моюндашат. Келишимде биз эстрада жылдызы болуп чыкпайбыз. Бул жак педагог, музыкадан сабак берип, башта мектептерде, садиктерде музыка жетекчиси болобуз. Анан эң негизгиси биздин ошо түшүнө турган нерсебиз бул биз музыка мугалимин чыгарабыз. Англис тил мугалимин чыгарабыз. Биз мисалы физкультура дене тарбия бөлүмүндө биз спортсмен даярдабайбыз. Биз негизи башталгыч класс жана бала бакчаларга мугалим даярдайбыз, дене тарбия мугалими. Бирок арасында эми кийин спортсмен болгондор сөзсүз болот. Себеби биз спорттун ар түрдүү түрлөрүн даярдайбыз да, беребиз студенттерге. Андан кийин музыкада деле ошондой. Биздиги бала бакчаларга жана башталгыч класстарга музыка мугалимин даярдайбыз да. Биз артист даярдабайбыз, тамада даярдабайбыз. Биздин негизги максат ошо биздин студенттерибиз, мисалы бюджеттик формада окуган студенттерибиз 1 жыл отработка иштеп койбостон ошол кесипти улантып кетүү. То есть ошого жеткиришибиз керек да. Себеби мына мен 2 жыл мурун бияка келгенде айрым студенттерибиз диплом алганы келип атышты. Ошондо булар түшүндүктөрү айрымдары мындай болуп атты да, биз эми 1 жыл отработка иштедик, болду эми башка окуу жайга барабыз, бирок иштеген жерибиз жанагындай кафедеги, клубдар,
же ырчы болобуз же тамада болобуз деген сөздөр айтылды да. Анан бирок бул жерде мен түшүндүрүп аттым, эми мамлекет силерге ушунча каражат коротуп аткандан кийин силер педагогикалык жаатта сөзсүз жок дегенде бир 5-10 жыл кеминде иштеп беришиңиздер керек. Ошон үчүн ушунча каражат коротуп адистерибиз ушунча эмгек кылышты деп. Анан ошону иретке келтириш үчүн адистиктерди ошо бир калыпка келтирүү, туура багытка жолдоо максатында ушул кадамга барып атабыз да. Педагогикага басым жасалыш керек да. Ошондуктан ушул кадамга барып атабыз. Аталган окуу жайдагы мындай жагдайдын жаралышына мугалимдердин жеке таарыныштары да түрткү болгондой. Музыкалык билим берүү бөлүмүнүн башчысынын айтымында, окуу жайдын жетекчисинин музыкалык билими болбогондуктан музыканттарга көңүл кош мамиле жасайт. Жетекчибиз музыка жаатында түшүнүгү жок адам, эми ал кишини сыйлайбыз. Доктор, профессор, анан музыкага баягы түшүнүгү жок адам. Биздин мынакей ушул күзүндө биздин ушу студенттердин арасынан түзүлгөн жибек ансамбль бар эле. Мына ошол Казанга фестивалга барып келишти. Ушул биздин окуу жайыбыздын атынан, Кыргызстандын атынан барып келишти. Мына ошол нерсеге эле биздин агайдын баягы реакциясы эч такыр болбой койду. Жада калса ушу кетип атасыңарбы, келип атасыңарбы деп дагы мындай сурап койгонго жараган жок. Бюджеттен акча бөлүп бергенге жараган жок. Биз эми бөлүм бирткеден акча чогултуп, анан мен өз чөнтөгүмдөн бир ушу балдардын бир жакшы обед кылып койгула деп ошондой кылганга өзүмдүн араң дараметим жетти. Анан келгенден кийин деле кандай келдиңер деп кабинетине тосуп алып, жакшы барып келиптирсиңер деп мындай өзүнүн ыраазычылыгын айтып койгонго жараган жок. Ошого мынакей ата-энелер дагы ошол барып келген кыздарыбыз, жетекчибиз дагы азыр нааразы болуп жүргөн учуру. Бул маселе бүгүн эле чыгып калган жок. Аны мына мен 2 жылдан бери келгенден бери эле бул жаатта мугалимдер менен сүйлөшүп, чет жактагы биздин адистер менен сүйлөшүп, ошондой эле биздей болгон окуу жайлар менен, мына Самарканд педагогикалык институт менен, Жизак педагогик, мамлекеттик педагог институт, алардын баарында ошо музыка бөлүмү бар да. Анан мына Беларусь мамлекеттик педагогик институтта, а жерге керек болсо Кытайдан барып окуп атышат ошо музыка бөлүмүндө. Анан биз деле ошондой деңгээлге жетели, биз дагы ошо дүйнөлүк аренага чыгалы, анан деп ошол кадамдарга барып атабыз. Окуу жайдын музыкалык бөлүмүндөгү педагогдор менен студенттердин музыкалык деген сөздү алууга каршы болушунун дагы бир себеби, бул сөз алынып калса аймактардан окууга келген абитуриенттердин саны азайып, бөлүм жоюлуп кетет деген чочулоо да бар. Агайдын ою эме деп атат да, музыкалык алынган күндө деле музыка калат дейт. Музыка калган менен бизден деген айылдан деген билими жок, музыкалык билими жок студенттер келет да. Бул жерге ырчы болом деп келет, бирок бул жерде биз педагогдорду даярдаган үчүн музыкалык деген сөздү алып койсо, балким кандай болот деп биз көптөн берки эмебиз ушу болуп атат да. Музыкалыкты албасын деген тилегибиз бар да. Неге музыка деген сөздү алууга каршы чыгып жатабыз? Анткени бизде негизи эле коркунуч, музыка бөлүмү жабылып калабы деген коркунуч бар. Анткени бул музыка деген сыртында жазуу бар болгон үчүн көбүнчө музыка факультетине тапшырышат. Биздин эле окуу жай ушу бала бакчада музыкалык жетекчини даярдайт. Анан мектептеги музыкалык мугалим. Жакшы экен, бирок ошол музыкалык алып койсо деле ошону даярдай береби? Ооба, даярдай берет. Бирок деген бизде деген ошо музыкалыкты түшүнгөн директор болсо, бизде биз өсмөкпүз да. Эгер эртеге кесиби музыканын жетекчи келип калса, педагогдор бизге педагогиканы түшүнгөн жетекчи келиш керек эле деп калбайбы? Аталган окуу жай 1966 жылдан бери агартуу тарамагында жаш адистерди даярдап келет. Быйыл 60 жылдык мааракесин белгилөө алдында турган беделдүү окуу жайлардын катарын толуктайт. Дагы баса белгилеп кетчү нерсе сөзсүз мугалимдердин тажрыйба алмашуусуна, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүнө дагы басым жасап атабыз да. Мисалы мына 2 жылдын ичинде мамлекет тарабынан берилген биздин критерийлерибиз бар да, ошо индикаторлорубуз бар. Ар бир окуу жайда моундай иш-чаралар болуш керек деп. Ошонун алкагында мына биздин мугалимдерибиз Португалияга стажировкага барып келишти, Англияга барып келишти, Белоруссияга, Өзбекстанга, Казакстанга, Россияга барып, азыр мына Кореяга, Башкирияда жүрүшөт биздин мугалимдерибиз. То есть ошол дагы биздин педагогикалык
багытыбызды өнүктүрүүгө жардам берет да. Анан мисалы мына өткөндө республика боюнча улуттук рейтинг болду. Улуттук рейтингде өткөн жылы 7-чи орун алдык. Быйыл ушул улуттук рейтингде 5-чи орун алдык. Анан бул дагы ошо педагогика жаатына биздин кошкон салымыбыз да. Анан мындан тышкары башталгыч класстын мугалимдерин даярдоо боюнча биз 1-чи орун алдык республика боюнча. То есть бул дагы ошо биздин педагогика багытындагы иш алып барып атканыбыздын бир көрсөткүчү да.